Кутмандуу таңыңыздар менен, кымбаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиз кандай түш көрдүңүз? Түшүңүздү эстеп калдыңызбы? Анда биз азыр сиздер менен Түш жору китебинен алынган маалыматтар боюнча бөлүшөбүз. Алгач биз А тамгасынан башталган сөздөрдөн баштап алалы. Эгер түшүңүзгө ай кирсе, асманда ай таза, тунук болсо, тилеген ой максат ишке ашат. Эгерде айды кара булут каптап турса, ортодо бузуку адамдар көп. Ат, эгерде түштө ат минип жүрсөң, дөөлөттүү болуп, сый урматтын ээси болосуң. Ал эми ат жайдак болсо, аз жашоодо да көп кемчилик болот. Атыңды бирөөлөр алып кетсе, анда жакын адамыңдан алыстайсың. Ажыдаар, бул түш сен үчүн ийгилик. Сага ниети бузук душмандарың тооруңа түшөт. Ажыдаарды өлтүрсөң, душмандарыңан кутулуп, байлыгыңа байлык кошулат. Ачуулануу, түшүңдө ачуулансаң, сени жакын арада оор сыноолор күтүп жатканы. Жакшы тааныштарыңдан кол үзүп, көңүлүң кабат. Ошондой эле мындай түш эскертүү, душмандарың жамандык ойлоп жатышат. Оозуңду ачып жүрө берсең, жылаңач каласың. А эгерде сен өзүңдү токтоо кармап, жакындарың ачууланып жаткан болсо, аларга элчи болосуң. Ачка калуу, тарткан убайымдан, жүрөк эзип кыйнаган сарсанаадан, түйшүктөн кутуласың. Буйруса, иш оң жагына ооду деп түшүнө бер. Ар кыл мүчө, түшүңдө денеңдин ар кыл мүчөсү ооруса, күнөөлөрүң көп, ар кандай жаман ой пикирлерди, ушак айыңдарды угасың. Автовокзал. Автовокзалды алыстан түшүңдө көрсөң, көптөн бери эч жака чыкпай буулугуп, жашооңду өзгөртүүнү эңсеп калганың. А эгерде автовокзалдан бейтааныш шаарга жөнөп жатканыңды көрсөң, жалгыздыктан чарчаганың. Көңүл черин жазганга жан шерик изде. Автовокзалдын дайыныңды таппай калсаң, курсагың ток, кайгың жок болгону менен, жан дүйнөң бош, акыл эмгегиңе көңүл буруп, билимге умтул. Эркек адам автовокзалдан өз автобусун издесе, аял тууралуу көз карашы өзгөрүлөт. Автовокзалдан бейтааныш аялды тосуп алсаң, көптөн бери жүрөгүңдүн үшүн алган көйгөйлөр ачык айкын жашооңдун тоскоолдук кыла алат. Аргасыздан акыркы бир чечимге токтолосуң. Жөнү жок бушайман боло бербей, тагдырыңа ишенимдүү кара. Ажоо. Түштө ажоону көрсөң, күтүлбөгөн жерден акчалуу болосуң. Сүйлөшүп маек курсаң, жогорку кызматка көтөрүлөсүң. Аян. Түштө адам баласына кээде гана кирүүчү түш аян көрөсүң. Бул эскертүү. Эсиң барда ойлонуп иш кыл. Абайлабай жүрүп, эң оор жаңылышты кетирип алба дегенди билдирет. Айлык. Айлык акың 2 эсе көбөйсө, сактан, беймарал жүрө берсең өкүнүчтө каласың. Эгерде көптөгөн акчанын ээси болсоң, сазга белиңден батасың. Ал эми түшүңдө айылган акыңа нааразы болуп жаткан болсоң, жашооңдо өз ордуңду тапкан адамсың. Акыбетиң кайтып, ишиң оңолот. Азан. Түштө азан чакырган үндү уксаң, эң жакшы жышаан, сага аян бергени, намаз окуп, калп сүйлөбөй, туура жолго өт деген белги. Анар. Соодада жакшы ийгиликтерге жетесиң. Ал эми ар түрдүү анар, кайгы муң. Ак көйнөк. Түшүңдө ак көйнөк кийсең, тилеген тилегиңе жетесиң. Ойлоруң ишке ашат. Турмуштагы тоскоолдуктарды жеңесиң. Аялдар балалуу болуп, кыздар турмушка чыгат. Эң жакшы жөрөлгө. Алакан. Эгерде алаканда эч нерсе жок болсо, акча маселеси оорулойт. Алаканда бир нерсе кармап турсаң, ырыскы келет. Ак каар. Эгерде түшүңдө кыламык жаган жаңы ак каарды көрсөң, бул сасык тумоо, ар кандай оору, илдеттер. Тескерисинче аябай калың жааган кар болсо, киреше, алдыдагы ийгилик. Ал эми түшүңүздө алтын кирсе, бул деген түйшүк, сана, убайым чегүү дегенди билдирет. Алма. Эгер түшүңүздө жашынакай жакшы пышкан алмаларды көрсөңүз,
содадагы аракетиңиздин акыбети кайтат. Чириген бышпаган алма ишиңиздеги тоскоолдукту билдирет. Ачкыч таап алсаң, жумушка орношосуң. Максатың ишке ашат. Жоготсоң, ишиңден кетесиң. Арак түштө көрсөң, үй бүлөдө чыр-чатак болот. Ичсең, эл алдында шагың сынып уят болосуң. Атыр, эгерде түшүңүздө атырды көрсөңүз, жакын арада бейтаныш адамдан баалуу белек аласыз. Себинсеңиз, таанышасыз. Жаш кыздар турмушка чыгышы да мүмкүн. Сатып алсаң, жашоодо өзгөрүү болот. Аяз бул суук кабарды билдирет. Аю, ишиңде ийгилик, кармашсаң, соодада жолуң болбой калышы ыктымал. Бийлеп жаткан аюуну көрсөң, акчалуу болосуң. Аюунун этин жесең, жакындарың үйлөнөт. Атсаң, коркунучтан арыласың. Ак аю ишиң жайында болгондун белгиси. Ары, душмандардын көбөйүп, ушак айың сөздөр артыңдан ээрчийт. Аэроплан, золобоң көтөрүлүп, бактылуу болосуң. Учак менен учсаң, күтүлбөгөн кырсык болушу мүмкүн. Апаң менен түшүңдө сүйлөшсөң, эң жакшы жашоо. Апаң каза болсо, узак өмүр. Кыйналып жатса, азап кайгы. Аял, боюнда бары болсо, жашоо оңолот. Эркек кийимчен аял, махабат отуна малынасың. Топтошкон аял коркунуч. Аялды өпсөң, акчалуу болосуң. Кара чачтуу аял ушак. Узун чачтуу аял ден соолук. Бейтаныш аял менен сүйлөшсөң, тааныш күтөсүң. Бала көтөргөн аялды көрсөң, ынтымактын белгиси. Кемпир түшкө кирсе, уруш талаш. Сары чачтуу аял, сүйгөнүңө жетпей каласың. Шайыр аял, шаттыктын белгиси. Паранжы жамынган аял ажал. Жаш келин жаңылыштык. Өпсөң, жолуң ачылат. Негизи эле аял түшкө кирсе, оомат, ийгилик болот. Ашууну ассаң, аракет кылып жаткан ишиңден майнап чыгат. Кыйынчылыктан кутуласың. Актер түшүңүзгө кирсе, душмандан оолак болушуңуз керек. Сүйлөшсөңүз, айланадагы адамдардан сак бол. Алданып калышыңыз мүмкүн. Арбак, түшкө кирсе, сени колдогону, Куран окут. Эгер сага бир нерсе берсе, анда ишиң оңолот. Чогуу даам сызсаң, сенден үмүт кылганы. Байкап туура жүр деген белги. Автоунаа, ичинде отурсаң, кур кыялдардын кучагындасың. Айдап жүрсөң, көздөгөн максатыңа тартынбай киреше бер. Акча, таап алсаң, жолуң болбойт. Санасаң, содадан зыян тартасың. Уурдасаң, душмандарың путтосот. Аркандын узуну, өмүрүңдүн узун болгону. Кыскасы, ден соолугуңа сак бол. Ошону менен биргеликте жашоодогу тоскоолдуктар. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин айрым бир түш чоруларыбыз бүгүнкүдө аягына чыкты. Кийинкиде дагы Б тамгасынан башталган сөздөр боюнча сөз кылабыз. Анда эмесе жакшы түш көрүп, ар дайым жакшы маанайда ойгонуңуздар.